Коркунучтуу жардыруулар Украина менен Россиянын ортосундагы согуш чыңалып, бири-бирине дрон аркылуу чабуул жасашты. Азербайжан менен Грузиянын чек арасына жакын жерде дагы бир учак кулап, өрттөнүп кетти, каза болгондор бар. Кече 11 ноябрь күнү Фура өлкөсү Ош-Бишкек жолунда оодарылып жолду жабып калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто милициянын атын жамынып, акча талап кылгандар кырмалышты. Малым болгондой, жеке ишкер укук коргоо кызматкерлерине арыз менен кайрылып, 11 октябрга караган түнү ага бейтаныш жарандар келишип, Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн кызматкерлери боло тургандыгын айтып, $30,000 талап кылышкан. Акча бербесе камалып кетерин билдирип, $2,500 акча каражатын опузалап алышып, из жашырган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 4-бөлүмүнүн 1-пункту менен кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү катары 1990-жылы туулган Кара Суу районунун тургуну, Ош шаарынын тургундары 1991 жана 1986-жылы туулган жарандар кармалышып, убактылуу кармоочу жайга киргизилишти. Тергөө уланууда. Кармалгандар милиция кызматына эч кандай тиешеси жок экендиги маалыматта кошумчаланды. Бишкек-Ош жолунда чоң унаа ала салды. 11 ноябрда Бишкек-Ош жолунда унаа кырсык катталды. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек-Ош жолунун 393-чакырымында оор жүк ташуучу Volvo үлгүсүндөгү унаа ала салып, жолдун бир жак каттамын жаап калган. Көөлөрдүн айтымында жыгач жүктөп бараткан. Ал жерде жол кайгыл кызматкерлери жолдун 2 каттамын көзөмөлдөп, унааларды өткөрүп турушту. Орусия менен Украина бири-бирине дрон менен чабуул коюшту. Орусиянын армиясы 11 ноябрга караган түнү Украинанын Одесса облусуна дрондор менен жапыр чабуул койду. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, чабуул маалында энергетикалык инфраструктурада тутанган өрт убагында өчүрүлдү. Бир адам жарат алды. Украинанын аскердик аба күчтөрү билдиргендей, шейшембиге караган түнү орус күчтөрү Украинага 119 дрон менен сокку урушкан. Алардын 53-ü атып түшүрүлгөн. Негизги сокку Донецк, Харьков жана Днепропетровск облустарынын фронтко жакын аймактарына, ошондой эле Одесса облусуна багытталган деп белгиленет. Ал эми 11 ноябрда Украина армиясы Орусиянын Оренбург облусунда жайгашкан Орскнефтробизнес мунай иштетүү заводуна сокку урду. Маалыматта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы ырастады. Бул объект буга чейин да октябрь айынын башында бутага алынганы маалым. Мекеменин жүйөсүнө караганда завод күйүүчү жана майлоочу материалдарды өндүрүп, Орус армиясын камсыздап турган. Ал эми Оренбургка жакын жайгашкан Орск шаарында бийлик дрон коркунучу тууралуу эскертип, тургундарды сак болууга чакырды. Андан мурда Украинанын башкы штабы Саратовдо мунай иштетүү заводуна чабуул койгонун бышыктаган. Орусия 2022 жылдын февралдан бери Украинанын аймактарын дээрлик күн сайын аткылап келет. Ар кандай далилдерге карабастан расмий Москва карапайым тургундар жашаган аймактарга жасалып чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутагаларын билдирип келет. Булак Азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Туркиянын аскердик учагы Грузия-Азербайжан чек арасына жакын жерге кулады. Туркиянын Азербайжандан кайтып келаткан аскердик жүк ташыган учагы Грузиянын аймагында чек арага жакын жерге кулап түштү. Бул тууралуу Туркиянын коргоо министрлиги билдирди. Мекеме 11 ноябрда социалдык тармактар аркылуу тараткан маалыматка ылайык С-130 үлгүсүндөгү аскердик тег учак кырсыкка кабылган. Азербайжандан үйгө кайтып келе жаткан биздин С-130 аскердик жүк учагы Грузия-Азербайжан чек арасында кулады. Учурда издөө куткаруу иштери жүрүп жатат.
Грузиянын ички иштер министрлиги тараткан билдирүүгө караганда кырсык Грузия менен Азербайжандын чек арасынан болжол менен 5 чакырым алыстыкта болгон. Эки тарап тең каза тапкандар же учактагы адамдардын саны тууралуу азырынча маалымат берген жок. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кырсыктан жабыркагандар аз болсо экен деп тилеп, учактагы шейит кеткен аскерлердин жакындарына көңүл айтты. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.